Саламатсыңарбы балдар? Балдар, көгілдір экранның алдында ыңғайлы отырып, бүгінгі сабаққа көңіл бөлгілі. Біздің бүгінгі сабақта өтіп тұрған темабыз төмендегі тема. Же болбосо, көбөйүүнүн түрлөрү боюнча таанышабыз. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө биз өзгөчө көбөйүү деген эбине жана анын кандай түрлөрү бары таанышабыз. Мындан сырткары жыныстык жана жыныстык көбөйүүнүн өзгөчөлүктөрүн окуп үйрөнөбүз. Аталык жана энелик жыныстык клеткалардын түзүлүшүнүн айырмасын аныктайбыз. Демек, биз бүгүн көбөйүү боюнча кененирээк түшүнүк алат экенбиз. Биз бүгүнкү күнгө чейин бул ички органдар системасын 6 системага бөлүп карайбыз деп токтолуп келгенбиз жылдын башында. Мына ошолордун ичинен биз тамак сиңирүү, дем алуу, кан айлануу, нерв системасы жана бөлүп чыгаруу органдары боюнча таанышып келсек, бүгүн биз көбөйүү органдары жана көбөйүү органдарынын аткарган кызматтары боюнча кененирээк түшүнүк алабыз. Мен сабакты баштаардан мурун силерге төмөндөгүдөй суроо дайындадым. Бул суроого көңүл бөлүп, анан жооп бергенге аракет кылып көргүлө. Жыныстык жол менен тирүү организмдер көбөйүшү мүмкүнбү? Мүмкүн, мүмкүн эмес деген эки вариант турат. Демек, жыныстык жол менен тирүү организмдери көбөйүшү мүмкүнбү? Албетте, бул суроону бардыгыңар ойлонуп, изилдеп таап койдуңар да болуш керек. Бул суроонун туура жообун мен силерге көрсөтүп коеюн. Жыныстык жол менен тирүү организмдери көбөйүшү мүмкүн. Анда бул мүмкүндүк кандай болот? Бул боюнча мен төмөндөгү механизм боюнча түшүнүк берейин. Негизи эле тирүү организмдердин көбөйүшү бул көбөйүү деген боюнча силер бүгүнкү күнгө чейин дагы 6-класстын жана 7-класстын биология курсунда таанышып келгенсиңер. Көбөйүү деп бул бир тирүү организмдин өзүнө окшош дагы бир организмди жаратуусу бул көбөйүү деп аталат. Ал эми көбөйүү болсо өзү ичинен эки чоң топко бөлүнөт. Бул жыныстык көбөйүү жана жыныстык көбөйүү. Жыныстык көбөйүүдө бул организмдеги жыныстык клеткалардын катышуусу менен жүрөт. Демек, жыныстык клеткалардын катышуусу менен жүрсө, бул жыныстык көбөйүү деп аталат экен. Ал эми жыныстык клеткалар катышпаган органдар аркылуу көбөйүшү бул жыныссыз көбөйүү деп аталат. Мисал үчүн, жыныссыз көбөйүүгө бул өсүмдүктөрдүн вегетативдик органдары менен көбөйүшү жана жаныбарлардын бүчүрлөп жана денесинин бөлүнүүсү менен көбөйүшү бул жыныссыз көбөйүүнү берет. Анда бул жыныссыз көбөйүү боюнча кененирээк түшүнүк алып көрөлү. Буга мисал үчүн өсүмдүктөрдүн сабагы аркылуу жетелеп көбөйтүү бул жыныссыз көбөйүүгө кирет. Силер көрүп тургандай, өсүмдүктүн сабагын ийип, топурак менен көөп, анын бир жагын бир жыгачка байлап, улам үстүн топурак менен жаап суу куюп турса, бул бир өсүмдүктөн экинчи бир жаңы өсүмдүк келип чыгат. Ошондой эле өсүмдүктүн сабагы аркылуу калемче көбөйтүү бар. Мунун бир бүчүр турган жерин акырын кесип, ага өсүү гормонун шыбап туруп, сыртын полиэтилен менен жаап 3 жумага чейин коюп койсок, ал жерде 3 жумадан кийин полиэтиленди алганда тамыр пайда болот. Мына ошо пайда болгон тамырды экинчи бир идишке чакага отургузабыз. Мында силер көрүп тургандай, бир эле өсүмдүктөн өзүнө окшогон дагы бир өсүмдүк келип чыкты. Анда өсүмдүктөрдүн жыныссыз жол менен вегетативдик органдарынын көбөйүшү бул жетелеп көбөйүү жана калемче түрүндө көбөйүүсү кирет экен. Аны кененирээк токтолуш үчүн мен силерге дагы сүрөт боюнча да көрсөтүп коеюн. Өсүмдүктөр вегетативдик органдары менен көбөйсө, анда биз жаңы тасмадан көргөндөй сабагы менен көбөйүү жүрөт экен. Ошондой эле тамыры жана түймөктөрү менен көбөйүү жүрөт экен. Мындан башка дагы өсүмдүктөр жалбырагы менен көбөйөт экен. Демек, бул өсүмдүктөрдүн жыныссыз көбөйүүсү жүрөт экен. Эгерде өсүмдүктөрдүн жыныстык жол менен көбөйсө, анда анын репродукциялык органдары деп аталган энелик, аталык же болбосо гүлү катышмак. Ал эми бул жерде репродукциялык органдар эмес, вегетативдик гана органдарынын катышуусу менен дагы өзүнө окшогон дагы бир жаңы орган пайда болсо болот экен. Мындан башка дагы ушул өсүмдүктөрдөн башка дагы жыныссыз жол менен жаныбарлар да көбөйүшөт.
Буга мисал үчүн бул тасманы карап көрөлү. Силер көрүп тургандай ак планария жыныссыз жол менен же регенерация жолу менен көбөйөт. Демек, ак планарияны экиге бөлүп койсо, бир ак планариядан 2 ак планария, ал эми бир ак планарияны 5 бөлүккө бөлүп койсо, 5-өөнүн 5 бөлөк жаңы ак планария регенерация жолу менен же болбосо кайра калыптануу жолу менен өсүп жетилет экен. Демек, бул ак планарияны баш жагы бөлүнгөн жактан куйругу өсүп чыгат экен. Ал эми ортосунда болсо башы дагы куйругу да кесилип калса, ал калыптанып регенерация жолу менен баш жана мойын өсүп чыгат экен дагы. Демек, бир ак планариядан 2 ак планария же бир ак планариядан 5 ак планария жыныссыз жол менен денесин экиге бөлүү менен дагы көбөйө алат экен. Бул боюнча дагы кененирээк түшүнүш үчүн мен силерге бул жаныбарлардын бир эле денесин бөлүп көбөйбөстөн жаныбарлар бүчүрлөп да көбөйүшөт. Бүчүрлөп көбөйүүгө мисал үчүн полипгидраны алып карайлы. Полипгидра бул тузсуз сууларда жашаган жөнөкөй түзүлүштүү жаныбар. Полипгидра бул өзгөчө жай жана жаз мезгилинде бүчүрлөө жолу менен көбөйөт. Ал эми күз келе баштаган кезде булар жыныстык жол менен көбөйөт. Анда полипгидра 2 жол менен көбөйөт экен. Жайында жана жазында булар бүчүрлөө жолу менен көбөйсө, күз келгенде кышка дайынданып алар жыныстык клеткаларынын кошулушу менен пайда болот экен. Мындан башка дагы бул бүчүрлөп көбөйүүдөн бөлөк ак планария сыяктуу эле кээ бир сөөл жандын денесин экиге бөлүү аркылуу дагы биз эмне кылсак болот экен, көбөйтсөк болот экен. Башта айтканда, бул сөөл жандын денесин экиге бөлүүдө баш жагы үзүлгөндүн башы өсүп чыгат экен, ал эми куйрук жагы үзүлүп калган жагында куйрук өсүп чыгат экен. Демек, бул жаныбарлардын жыныссыз жол менен, регенерация жолу менен жана бүчүрлөө жолу менен көбөйүшү болуп саналат экен. Анда жыныстык көбөйүүгө кайсы клеткалар катышат деген суроо туулат. Албетте, жыныстык клеткаларга бул жыныстык органдардагы жыныстык клеткалар аркылуу жыныстык көбөйүү жүрөт. Жыныстык көбөйүү бул адамдарда белгилүү бир мезгилде пайда болот. Мына ошого карата адамдардын көбөйүшүнө карата көбөйүүгө чейинки мезгил, көбөйүү мезгил жана көбөйүүдөн кийинки мезгил деп 3 мезгилге адамдын жетилүүсүн бөлүп алат экенбиз. Бул боюнча кийинки сабакта дагы кененирээк токтолобуз. Анда бул жыныстык клеткалардын көбөйүшү, жыныстык клеткалар жыныстык органдарда пайда болот. Ал эми жыныстык органдардын жетилүүсү же болбосо ошо жыныстык органдардагы жыныстык клеткалардын жетилүүсү кыз балдарда 12-13 жашында башталса, эркек балдарда 14-15 жашында башталат экен. Бул жыныстык жетилүү мезгили болуп жаткан кезде кыздарда дагы, балдарда дагы кандайдыр бир белгилер пайда болот. Мисалы үчүн бул жыныстык клеткаларды, энелик жыныстык клеткаларды биз жумуртка клеткасы деп карасак, ал эми аталык жыныстык клетканы биз сперматозоидтер деп карайбыз. Мына ошол жыныстык клеткаларды гаметалар деп да карап алсак болот. Анда энелик гамета жана аталык гамета деп айтсак, анда биз энелик жумуртка клетка жана аталык сперматозоид жөнүндө сөз болуп жаткандыгын түшүнө алат экенбиз. Мына ушул жумуртка клеткалардын же болбосо энелик жана аталык гаметалардын пайда болушунда адамдарда, мисалы үчүн балдарда жана кыздарда кандай белгилер пайда болот? Бул боюнча бардыгыңар тең бул убактан, мезгилден өтүп жатат болушуңар керек. Албетте, кыз балдардагы жыныстык клеткалар жетилип жаткан кезде бул кыздардын жамбаш сөөктөрү чоңое баштайт экен, бет сөөктөрү тоголок болуп, ийиндери кууш болуп, төштө сүт бездери пайда боло баштайт экен. Ошондой эле ар бир ай сайын ушул жыныстык клеткалардагы пайда болгон жумуртка клеткаларынын жарылуусунда айысып келе баштайт экен. Ал эми аталык жыныстык клеткалар жетилип жаткан кез бул эркек балдарда 14-15 жашта деп айттык. Бул мезгилде эркек балдардын дагы кандайдыр бир өзгөргүчтүк келип чыгат экен. Мисалы үчүн, ушул жыныстык клетка жетилип жаткан кезде
эркек балдарда булардын кокосу чыга баштайт экен. Кокосунун чыгышы менен булардын үнү жооноет. Ошондой эле булардын далы сөөктөрү кеңейет. Андан сырткары буларда мурут жана сакал пайда боло баштайт. Мына ошолордун түктөрү өсүп чыга баштайт экен. Албетте кээ бир бездүү жерлерде болсо түктөрдүн келип чыгышы ушул жыныстык органдардагы жыныстык клеткалардын пайда болуп жаткан мезгили болуп саналат экен. Энелик жыныстык клетка менен аталык жыныстык клетканын жетилүү убактысы экөөнүкү ар башка болот. Мисалы үчүн бир аталык гаметанын жетилиши үчүн 72 күн керектелет. Ал эми бир жумуртка клеткасынын жетилиши үчүн 10-15 күн керектелет. Бул жерде жетилип жаткан аталык жана энелик гаметалардын жетилүү убактысы дагы ар башка. Мисалы үчүн, эгерде биз бүгүнкү күнгө чейин клеткалардын бөлүнүүсү аркылуу клетка көбөйүп жана өсө тургандыгына токтолуп келсек, бул жыныстык клеткаларда дагы жыныстык клеткалар бөлүнүп жана көбөйүшөт. Мына ушул бөлүнүп жана көбөйүүдө аталык клетка менен энелик клеткада айырмачылык болот. Бул боюнча кененирээк биз кийинки сабакта токтолобуз. Ал эми ушул аталык клетка менен энелик клетканын, жыныстык клетканын ортосундагы алардын түзүлүшүнүн өзгөчөлүгү эмнеде? Энелик жумуртка клетка бул сыртынан чел кабык менен капталып турат. Анын ичи белоктон жана сары ууздуктан турат. Ал эми аталык жыныстык клетка же болбосо бул аталык гаметанын түзүлүшү бул 3 бөлүктөн турат экен. Силер көрүп тургандай, бул башында акросом деп аталат. Ал жерде жыныстык хромосомаларды же болбосо жыныстык гендерди кармап жүргөн хромосомалар жайланышкан. Башынан кийин бул аталык гаметанын мойнунан жана куйругунан турат экен. Мына ушул аталык гамета же болбосо жыныстык клетка энелик гаметадан айырмачылыгы бул кыймылдуу болуп саналат экен. Мына ушул аталык гаметанын кыймылдуулугу анын куйругунун болушу экен. Бул жыныстык клеткалардын жетилүү мезгилинде гана уруктануу жүрөт. Албетте жыныстык клеткалардын жетилүү мезгили, толук жетилген мезгили кыз балдарда бул 18-19 жашта толук жетилген болсо, эркек балдарда 20-21 жашта толук жетилген мезгил болуп саналат. Мына ушул жетилген жумуртка клеткасындагы уруктануу кандайча жүрөт? Уруктануу же болбосо жумуртка клетка силер бул тасмада көрүп тургандай энелик жыныстык органдарда пайда болот. Энелик жыныстык органдарда оң жана сол каналчалар бар. Мына ошол каналчалардын ичинде жумуртка клетка жетиле баштайт. Бул жыныстык клеткалар деле дененин клеткасындай болуп, митоз жолу менен профаза, метафаза, анафаза, телефаза деген фазаларды басып өтөт дагы. Булар экеселенишет. Андан кийин экеселенгенден кийин бир клеткадан 2 жаңы жаш клетка пайда болот. Ал эми жыныстык клеткалар митоздон айырмаланып, булар миоз жолу менен көбөйүшөт. Мына ошол миоз жолу менен бөлүнүп, бир клеткадан 4 клетка пайда болуп, 4 клетканын бир гана жумуртка клеткасы жетилип, калган 3 клеткасы өлүп калат. Мына ошол жетилген жумуртка клеткасына жетилген аталык гамета келип кошулгандан кийин гана бул жерде уруктануу же түйүлдүк пайда болот. Булардын ортосунда хромосомалык белгилери боюнча айырмаланат. Мисалы үчүн, бул жерде силер сүрөттө көрүп тургандай энелик жыныстык клетканын бардыгы тең XX деген хромосомаларды кармап жүрсө, аталык жыныстык клетка X жана Y хромосоманы кармап жүрөт экен. Эгерде ушул жетилген жумуртка клеткасында X хромосоманы кармап жүргөн сперматозоид келип кошулса, анда бул экөө тең бул түйүлдүк 2 тең окшош X хромосомалардан туруп калат. Анда окшош X хромосомалардын пайда болгон түйүлдүк бул кыз баланын түйүлдүгү деп эсептелет. Башкача айтканда, кыздардын хромосомасы бардыгы тең окшош X хромосомадан турат экен. Ал эми жана мен айткан Y хромосомасын кармап жүргөн аталык гамета X хромосомасы менен кошулса, анда эркек баланын түйүлдүгү пайда болот экен. Демек анда бул аталык жана энелик жыныстык клеткалардын бул хромосомаларынын белгилери боюнча бири-биринен айырмаланып турат экен.
Буга мен азыр силерге төмөндөгү сүрөт боюнча да кененирээк түшүнүк берип коеюн. Жетилген жумуртка клеткасы менен жетилген сперматозоидтин кошулуусу уруктануу деп аталат. Уруктануу жүргөндө бул жумуртка клеткасы же болбосо энелик жумуртка клеткасы аталык жыныстык клеткадан айырмаланып, буларда 22X аутосома деген окшош хромосомалар. Ал эми 23 хромосома болсо, бул жыныстык хромосома деп аталат экен. 22 хромосома аутосома деп бул организмге берилүүчү белгилерди кармап жүрсө, 23 X хромосомасы бул жыныстык хромосома деп аталат экен дагы. Ошол кызга таандык жыныстык клеткалардын же болбосо жыныстык хромосомаларын берүүчү белгилер мына ушул 23 хромосомада кармалып жүрөт экен. Ал эми эркек балдардын жыныстык клеткаларынын түзүлүшү 22X хромосомасы энелик жыныстык хромосомага окшош болуп X хромосомалардан турат экен дагы, бир хромосомасы Y хромосоманы алып жүрөт экен. Мына ошол 23 Y хромосоманы алып жүргөн жыныстык хромосома энелик жумуртка клетка менен кошулса, силер көрдүңөр эркек баланын түйүлдүгү пайда боло тургандыгын. Ал эми 22 окшош X хромосоманы кармап жүргөн хромосомалар энелик клеткалар менен кошулса, кыз баланын түйүлдүгү боло тургандыгын биз жаңы тасмадан көрө алдык. Бул боюнча кененирээк кийинки сабакта дагы токтолобуз. Анда силер көрүп тургандай, бул тасмада көрүп тургандай 23 энелик клеткалар, жыныстык клеткалар менен 23 жыныстык клеткалардан турган аталык клеткалардын кошулушунан пайда болгон түйүлдүк же болсо дене 46 хромосоманы берген түйүлдүк болуп саналат экен. Анда бул жыныстык клеткалардын кошулушунан дененин клеткасы пайда болот экен дагы, ал эки эселенген хромосоманы кармап жүргөн клеткаларды пайда кылат экен. Ошондуктан бул клеткаларды 46 хромосомадан турган диплоидти клеткалар деп аталабыз. Ди деген сөз бул эки эселенүү, эки дегенди түшүндүрөт. Гаплоид деген сөз бул жалкы клетка дегенди түшүндүрөт экен. Мына балдар, биз азыр силер менен ушул адамдын жыныстык клеткаларындагы клеткалардын пайда болушу жана бул уруктануу деген эмне, уруктануунун негизинде көбөйүү жүрө тургандыгын, ал эми көбөйүүнүн ар кандай формалары бар экенине токтолдук. Мына ушул өтүлгөн тема боюнча мен силерге азыр төмөндөгүдөй суроо дайындадым. Бул суроого көңүл бөлүп окуп, жооп бергенге аракет кылып көргүлө. Анда мен силерге бере турган суроом төмөндөгүчө. Бул жерде хромосоманын саны адамдын жыныстык клеткасында канча болот дейт. Бул жерде 4 вариант турат. 4 варианттын кайсы варианты бул суроого туура жооп берүүчү вариант болуп эсептелет? Же болбосо 21 хромосомадан турабы, 23 хромосомадан турабы, 46 хромосомадан турабы, же 22 хромосомадан турабы? Демек, силер көрүп тургандай, хромосоманын саны адамдын жыныстык клеткасында канча боло алат дейт. Албетте, бул суроонун үстүндө бардыгыңар ойлонуп жатат болушуңар керек. Бул суроонун туура жообун мен силерге көрсөтүп коеюн. Анда бул суроонун туура жообу экинчи вариант, же болбосо адамдын жыныстык клеткасында хромосомалардын саны 23 хромосоманы түзүп турат деген вариант бул суроого туура жооп берүүчү вариант болуп эсептелет. Мына балдар, силер азыр көбөйүү жана көбөйүүнүн формалары боюнча тааныштыңар. Ошондой эле адамдын жыныстык клеткаларынын пайда болуу мезгилдери жана бул адамдын жыныстык клеткаларындагы хромосомалардын кармалып жүрүшү боюнча алардын окшоштук жана айырмачылык жактары боюнча тааныштык. Ошондой эле жыныссыз жол менен көбөйүүчү органдардын пайда кылган организмдери боюнча таанышып келдик. Албетте, бул боюнча силер өзүңөр дагы изденип, китепти окуп карап чыгат болушуңар керек. Ал эми мен ушуну менен бүгүнкү сабагымды аяктайын. Кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта калгыла.